Ошондой эле бизде шаардык кеңештин дагы токтому кабыл боюнча Халктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыз кылуу максатында кабыл алынган тынчтык жөнүндө мыйзамды ишке ашыруу боюнча Баткен шаардык мэриянын жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери облус борборундагы кафе ресторандарды текшерип, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар менен тааныштырууда. мыйзам боюнча тойканаларга, кафе ресторандарга, көп кабаттуу үйлөргө жана курулушу жүрүп жаткан объектилерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында тойканаларда тойлор 10-го 10 мүнөт калганда токтотулуп атат. Эл муну туура кабыл алып, Атайын түзүлгөн комиссия күндүзү тойкана, көңүл ачуучу жана оюн зоок жайларынын ири курулуш объекттеринде мыйзам жөнүндө эскертүү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Тойкана ээлеринин айтымында коюлган талаптарга эл да көнүп баратат. Эл түшүнүп калыптыр уже 4-5терде баштап марекелерде. Он болбой өчүрүп бүтүп атат да уже. Бизде деген укук коргоо органдарынан текшерүүлөр болуп атат. Онда бүт, даже биз бул жакты полный эле жаап коюп атабыз. Не только музыканы, шаң-шокоту токтотуп, бар жак бүтүп жабылып турат да. Тынчтык жөнүндө мыйзамды тойлордо ырдап кызмат көрсөткөн жергиликтүү артисттер да колдошот. Анткени айрым учурда узакка созулган кечелерде жаштар арасында мушташ чыгып, кайгылуу окуялар менен аяктайт. Ал эми тартип болуп, белгиленген убакытта тойлордун жыйынтыкталып жатканы жакшы көрүнүш дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мамажан Козубаев. Жеке оюм өтө туура мыйзам чыккан. Себеби буга чейин мен дагы ушул тойлордо анча-мынча аш тойлордо кызмат кылып калабыз. Кээ бир тойлор ошол 12-де бүтө турган болсо, ушу суранышып мындай кылып атышып, ушу 1-2ге чейин созуп жүргөн мезгилдер болгон да. Белгилеп өтсөк, президент Садыр Жапаров кол койгон тынчтык жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы калктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыз кылуу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.